Üstümüzdегі жылдың 1 октябрдан баштап республиканың бардық аймақтарынан пенсия құрағында қадырлы ата-энелерimiz bir қанша жоғарылатылған пенсияны қолдарын алышты. Бұл қуанышты оқиға октябрдың 10-нан башталғандығын учурдағы социалдық түйіндерден қариялар үстіне айтқан ыраазычылыктарынан билип жатабыз. Алдым пенсия. Құдайға шүгір. Қанша болып қалыптыр? Қанша алдыңыз? Мұрда 14.000 алчумун, азыр 17.557 алдым. 3.557-ге көбөйүп. 3,5-га көбөйүп тур, жакшы буюрса. 3.300 кошулуп турбу, мурун канча алчыңыз? Мурун 11.200 алчумун, 14.500 болуп тур. 14.500 болуп турбайбы? Стажыңыз көп го, жакшы болгондо, 3.300 жакшы кошулуп тур буюрса. Ушул жолу пенсиянын көлөмүнө мурдага караганда чоң сумма кошулгандыгын жүздөгөн кыргызстандыктар ачыкташты. Эфирде ой өзөк саясий экономикалык багыттагы талдоо программасы. Саламатсыздарбы? Бүгүн улгайган кадырлуу адамдарыбыздын колуна тийген пенсиянын көлөмү, пенсиялык реформанын кадамдары, учурдагы Кыргызстандын каржылык саясаты жана пенсия тарифтерин кайрадан эсептеп чыгып, элибиздин жашоо деңгээлин жакшыртуу багытындагы мамлекеттин иш аракеттери тууралуу учкай кеп кылабыз. Мамлекет башчысы буга чейин 1,5 жыл мурда социалдык жардамга муктаж болгон үй бүлө мүчөлөрүнө майыптарга берилип келген пособиелердин көлөмүн 2 эсеге көтөрүүгө аракеттерди жасайлы деген чечкиндүү кадамдарга барды. Орточо эсеп менен алганда 200 миңден ашык үй бүлө жакынчылык менен күн кечирип келүүдө. Мен алар үчүн жоопкермин деген өлкө президенти алардын жашоо деңгээлин жакшыртуунун жолдорун табышыбыз керек деген эле. Бул маселелер бүгүн чечилип калды. Ал эми пенсияны индексациялоо, баалардын өсүшүнө карата пенсионердин сатып алуу жөндөмдүүлүгүн көтөрүү. Азыр инфляция дагы өсүп кетти. Ошентсе дагы пенсионерлерге мурдагыдай 200-500 сом кошуп берүү маселени чечпейт деп, мындан 1,5 жыл мурда биздин эксперттерибиз дагы пикирлерин жазып чыгышкан. Мунун объективдүү жана субъективдүү себептерин санасак дагы жетиштүү эле. Эми пенсия курагындагы улгайган адамдардын жашоо деңгээлин көтөрүү багытында быйыл 1 октябрдан баштап пенсиянын базалык бөлүгү 1780 сомдон 3170 сомго көбөйүп, ал эми анын камсыздандыруу бөлүгү 15%га чейин жеткирилгени бул акыркы мезгилдердеги бийик көрсөткүчтөр болуп саналмакчы. Социалдык фонддун алдын ала эсептөөлөрүнө таянсак, 2022 жылдын 1 октябрына карата пенсия курагындагы кыргызстандыктардын саны 735.010-7 миң адам. Пенсиянын базалык бөлүгүнүн көбөйтүлгөн бөлүгү жана камсыздандыруу бөлүгүнүн 15%га жогорулатылган жыйынтыгы 880 сомду түзүп, бул 33%га жогорулатылгандыгын көргөзөт. Же болбосо мурдага салыштырганда 1988 сомго арбын экендиги белгилүү болду. Кыргызстанда 735.010-7 миң пенсионердин пенсиясын көтөрүүгө керектелген каражаттын суммасы 4,424,3 миллион сомду түзөт. Бул пенсиянын базалык бөлүгүн көбөйтүүгө республикалык бюджеттен 3 миллиарддан ашык каражатты сарптасак, ал эми камсыздандыруу бөлүгүнө бөлүнгөн каражатты пенсиялык фонддун эсебинен 1,341,3 миллион сомду бөлүп беришкен. Бишкек шаарындагы Ленин райондук социалдык фонддон тартылган маалыматтарга көңүл бурсак. Ордо калабыздагы Ленин райондук социалдык фонддун бөлүмүндө иштешкен адистер аталган райондун аймагындагы пенсия курагындагы жарандардын мурда алып келген пенсия каражаттарын кайрадан эсептеп чыгып, индексациялоо жумуштарды убагында так аткарып беришкен. Ар бир жарандын ала турган пенсия каражаттарынын так болушу улгайган адамдардын жашоосундагы өзгөчө учурлар десек жаңылбайбыз. Улгайган адамдардын көңүлүн оорутуп албаганга дайыма аракеттерди жасап, кайрылгандарга учурунда кеңештерибизди айтып турабыз дейт аталган бөлүмдүн жетекчиси. Биз Ленин району боюнча азыркы күндө 24.400 пенсия алуучулар бар. Ошолорго азыр кайра эсептөө жүргүзүлдү. Токтомду аткаруу максатында жүргүзүлүп бүттү. Кыска убакыттын ичинде жүргүзүлүп бүттү. Биздин район боюнча почталык аркылуу да жана банк аркылуу да алган жарандар бар. Пенсионерлер эми көбүнесе улгайган адамдар болушат. Биз ошол кишилер качан бизге кайрылбасын, биз ар дайым өз убагында ыкчам айткан суроолоруна так жооп бергенге аракет кылып турабыз. Социалдык фонддун Ленин райондук бөлүмүндө дагы октябрь айынын башында иш кызуу жүрүп жаткан мезгилинде маалыматтарды алган болчубуз.
Иш учурунда пенсия курагына келип, биринчи жолу пенсиялык күбөлүктөрдүн колуна алып жатышкан жарандарыбызды дагы кубанычын бөлүшүп, ардактуу эс алууга чыккан инсанды кызуу куттуктай алдык. Бүгін ушул сентябрь айында 63-ке чыгып пенсияга, ардактуу пенсияга чыгып атам. Өмүр бою иштеп келатып, водитель болуп иштедим, өмүр бою 45 жыл. Бүгүн мына ардактуу пенсияга чыгып, эс алууга убакыт жетти окшойт. Анан биякта соц фонду Ленинский райондун иштеген кызматкерлери ылдам, ыкчам, тез арада мени пенсияга чыгарышты. Сиз угуп атасыз, мына жакында дагы өкмөт атайын ушу пенсионерлердин дагы пенсиясын көбөйтүп атыптыр деген уктуңуз беле? Уккам. Кандай ойдосуз эми? Эми көбүрөөк көбөйтсө жакшы эле болот эле. Ар бир кызматкерлер милдеттерин так аткарышкандыктан үстүбүздөгү айдын 10-числосунан баштап пенсиянын индексацияланган көлөмүн Ленин районундагы пенсионерлери толугу менен колдоруна алышты. Азыр анда биздин студиябыздын мейманы пенсияны индексация жасап, ушул эреже шарттары менен эсептеп чыккандыгы тууралуу маалыматтарына көңүл бурсак. Эми жалпы эле ушул пенсияны көбөйтүүнүн бир кандай даражасы бар, эрежеси кандай, ушул боюнча айтсак, биринчи ушул базалык бөлүгү деген эмне, ушул боюнча маалыматтарды угалы. Пенсия маселелерин жөнгө салуучу ченемдик актылар бар. Ошолордун бири болуп бизде Кыргыз Республикасынын мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу мыйзамы болуп эсептелинет. Ошо мыйзамдын негизинде бизде пенсия базалык бөлүктөн, камсыздандыруу бөлүктөн, анан топтомо бөлүктөрдөн турат. Ошо пенсиянын базалык бөлүгү бул ошо мыйзамда каралган шарттары бар адамдарга мамлекет тарабынан гарантияланган ошо пенсиянын бир бөлүгү. Азыркы убакта 1-октябрга чейин ошо пенсиянын базалык бөлүгү 1780 болуп бекитилип келинген болчу, белгиленип. 1-октябрдан баштап ошо пенсиянын базалык бөлүгү 3170 сомго чейин көтөрүлүп атат. Андан кийинки камсыздандыруу бөлүктөрү деп коебуз. Камсыздандыруу бөлүктөрү болсо бул өз ара экиге бөлүнөт. Биринчи камсыздандыруу бөлүк деп, бул пенсиянын биринчи камсыздандыруу бөлүгү бул 96-жылга чейин, 1-январь 1996-жылга чейинки иштеген мезгили стажга эсепке алынат да, ошо 96-жылга чейинки 5 жыл катар менен алынган орточо айлык акынын негизинде эсептелинет. Ал эми андан кийин 1-январь 96-жылдан кийин болсо баягы социалдык фондго төгүлгөн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн негизинде эсептелинет да. Анан эмне үчүн ошо 96-жылдан кийин деп бөлүнөт деген суроо туулат болуш керек. Ал болсо биз ошо жана жеке эсебин киргизгенбиз. Ар бир адамга өзүнчө жекече бет ачылып, ошо айлык акысынан чегерилген бүт төгүлгөн камсыздандыруу төгүмдөрү ошо ар бир камсыздандырылган адамдын жеке эсеп бетинде топтолот. Ошо жеке эсепке алуу учету, ошо жеке эсепке алуу 1-январь 96-жылдан баштап киргизилген. Ошол себептен биринчи пенсияны эсептегенде дагы баягы жеке пенсиянын экинчи камсыздандыруу бөлүгү ошо жеке эсеп бетинде топтолгон камсыздандыруу төгүмдөрү негизинде эсепке алынат да. Ал эми андан кийин топтомо бөлүк деп коебуз. Топтомо бөлүгү болсо бул жана эмгек акыдан 2% которулуп атат. Бул топтомо бөлүктү биз 2010-жылдан баштап киргизилген. Ал пенсияга чыккан куракта баягы бир жолу берилген сумма болуп эсептелинет. Азыр анткени ал жерге да ошо топтомо бөлүккө кошулган адамдар дагы баягы 1-январь 63-жылга чейинки гана адамдар катышпай калып атат да. Аялдар болсо 1-январь 69-жылга чейинки туулган адамдар ошо топтомо бөлүккө кошулбай калганда, ошо 2010-жылга чейинки иштеген мезгилиндеги ошо топтомо бөлүккө баягы башталды да биздики 2%дан которулуп келсе, пенсия курагына жеткенде, пенсия төлөнгөндө ал баягы бир жолу төлөнүп берилет да. Ошо пенсияны ошо топтомо бөлүгү дейт. Сиздерге бүгүнкү ой өзөк көрсөтүүбүздөн кошумча маалыматтарды берип кетели. Эгерде пенсия курагындагы жарандарыбыздын 1-октябрдан баштап алган пенсиясына байланыштуу суроолор жаралып калса, төмөндөгү телефондорго кайрылсаңыздар болот. 0705 66 95 00, 0704 20 02 55. Каарыларыбыздын ден соолугун, элибиздин амандыгын тилейли. Саламатта болуңуздар.